Саламатсыздарбы? Бизди жалпы көрүп аткан YouTube каналыбыздын, Instagram баракчабыздын катталуучулары бардыгыңыздар көрүп тургандай эле бизде дагы бир сонун жаңылык. Буюрса менин апчем бизден кооператив аркылуу Агыр көлү болдуңуз. Алгач өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз, аты жөнүңүз, кайсыл жактан болосуз? Менин атым Айнура, мен түбү Таластык болом, бирок 84-жылдан бери Бишкекте жашайм. Бишкекте башка да мамлекеттерде ушундай да. Анан быйыл февраль айында ушу келечектин жанынан биз квартира сатып алганбыз да, ага акчагачы. Ага чейин мен келечек жөнүндө билген эмесмин, эч билчү эмесмин да. Анан ошондо риэлтор бала айтты да, бул ислам шарттарына келечек кооперативден алсаңыз дагы туура келет деди да. Анан кийин бир күнү өтүп баратсам келечек деп жазылып туруптур, кирип көрөйүнчү деп. Анан кирип калып ошондон бери келечекти билип калдым да. Кайсыл жактан алдыңыз деген суроо. Биз үйдү Проспект Манас менен Чүйдүн бурчунан алдык. Обондун жанынан алдык да. Канча суммага жазылдыңыз эле? 2.800.000 жазылганбыз. Анан кийин 800.000 сразу төлөп бергенбиз. Калганын кийин төлөдүк да. 2.800.000 ошол квартира алсаңыз, буга чейин өзү акчалай алдык деп атпадыңызбы? Анан бул үйүңүздү кимге, белекке бердиңизби же бул эми? Жок, бул үйүмдө турат. Бул азыркы алган жаңы үйүбүздө кызым жашайт да, эмчи ошого алдык. Азыр ичине жана мода боюнча модага ылайыктап косметический ремонт жасап атабыз. Ошол 10 күн болду. Сүйүнүп атабыз. Ал жерде жакты бизге, центрдин так ортосунда депчи. Сиз жөнүндө аябай кызыгып жатам. Сиз ушунчалык бир аураңыз, энергетикаңыз ушундай сонун адам экенсиз. Буга чейин сөзүңүздө сиз чет жактарда жүрүп калдым деп атпайсызбы? Сиз өзү эмне жумуш кыласыз? Мен өзүм чет өлкөлөрдө иштейм көбүнчө. Мурда Россияда иштегем, анан Турцияда, Кипрда, ар кайсы жакта мындай тил үйрөнөйүн, элдин маданиятын үйрөнөйүн, андай-мындай деп. Эми мен балдарым баары чоңоюп калган да, өзүм мындай жалгыз калганыма байланыштуу ар кайсы жак башка мамлекеттерди кыдырып ошол жакта жашап ушинтип жүрөм. Могул февраль айында үй алдым дедим го сиздердин жаныңарда. Ошону алардан мурун Турциядан алсамбы же Подмосковьеден алсамбы деп аябай катуу ойлонгом. Бирок эми кандай десем, кайра эле келип бул жактан алып алдым. Мен Кыргызстанга келгенде өтө бактылуу болуп берем. Чет өлкөдө жүрүп акча табам, Кыргызстанга келип ошону коротом. Ушундаймын да. Эми ал бул ар бир экинчи кыргыздын жумушу болуш керек. Ооба, ошондойбуз. Учурдагы сезимдериңиз, ошол кооперативге канчалык деңгээлде ишене алдыңыз? Дагы алууга ниетиңиз барбы дегендей? Алууга ниетим бар. Кстати, эми участок алсамбы деп ойлонуп атам. Ошону эми консультантыбыздан сурап көрсөмбү деп аткам да. Биз участок алсаңыз болот. Келгенде Назгүл деген кыз консультантыбыз болчу да, ошол ийне жийини чейин баарын түшүндүрүп берди. Анан кийин келип кетип аткан кишилерди көрүп деле очередтин жанагысын көрүп, канча киши бар экенин, анан кийин в общем мы убедились да, алалык деп чечтик да. Корккон эле жокмун мен мисалы үчүн. Кудайым буйрса эми дагы бир жолу ушул жерде отуруп маектешет экенбиз, сиз участок алганда. Ошону участок алып үй салгандай ойлонуп атам. Мен өзүм үй салган жак. Бул вообще-то мен 5-чи жолу үй алышым да азыр. 5-чи жолу акчалай алгансызбы же кооператив аркылуу? Жок, мурда акчалай алып жүргөм. Ошо айттым го, акыркы жолу алганда ошол бала ошентип айтты да, ислам шарттарына ушул туура келет, эже сиз эмнеге ушудан албайсыз депчи. Демек эми жер участок алып туруп ал жакка 2 этаждуу үй коюп, 2 этаж эмес, 1 этаж эле курам. 2 этаж үйдү курсаң кыш менен суук болот экен, көмүргө акча көп кетет экен. Сизди көрүп аткан көрүүчүлөр аябай бир дем күчкө толду болуш керек. Ушундай кыргыздын айымдар ушундай кыйын чет жактарда ушу 5-чи үй болуп атса, демек бул ар бир кыргыз айымдын колунан келчү нерсе экенине сиз далил бердиңиз. Чоң рахмат. Бул бизге бир кичинекей мотивация болду дагы деп ойлойм. Силерге да рахмат. Эч кыйналган эле жокмун, ишенгенбиз. Мен жазылып коюп кайра чет өлкөгө кетип калгам. Очередим жакындаганда звонить этишти, чакырышты, кел деп келдик.
юристтер сопровождение кылды, сделка алышты. Ушу баары эле жакшы да. Ушу баарыңыздарга сиздер да жаңы үй алып, өзү башка квартирада жашап, башка бирөөгө акча төлөгүчөктү өзүңүздөр үй алып, өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө акча төлөңүздөр. Баарыңыздар үйлүү болушуңуздарды каалайм. Силерге да рахмат.